Балыкчы шаарына караштуу Орто Токой калктуу конушунда жаңы салынган кичи футбол аянтчасы бүтүп ишке берилди. Спорттук аянтча 2020 салынып баштап, бирок 4 жылдан бери аягына чыкпай турган. Орто Токой калктуу конушу Балыкчы шаарына киргенине байланыштуу шаарды өнүктүрүү фондунан атайын каражат бөлүнүп, жергиликтүү тургундардын, жаштардын жардамы менен ашар жолу аркылуу спорттук аянтчаны салуу соңуна чыккан. Бүгүн мынакей Балыкчы шаарынын Орто Токой калктуу конушунда футбольный аянтчанын ачылышын кылдык. Биздин өнүктүрүү фонд тарап жактан жасалып, 3 миллион 600 миң сомго аягына чыгып бүттү. Эми бул футбольный поле кут болсун. Биздин өлкө башчыбыздан көп колдоолор болуп, азыр биздин калктуу конуштарыбызда өнүгө баштады десек болот. Азыр мынакей бизде ушу Орто Токой суу сактагычына дагы мынакей чакан кез буюрса башталып, мына Акылбек Сөнбөкчү өзү келип капсуласын салып, Кудайым буюрса ушул 2025 жылдын ушул жаз айларына барып ушул биздин чакан кез дагы бүтөт да. Ошо Кудай буюрса, ошонун алкагында дагы биздин ушу калктуу конуш Көкмойнок 1, Көкмойнок 2 ак өлөңдөрүн дагы инфраструктураларын өнүктүрүү максатында, тазалыгын кароо максатында, таза суу, сугат суу, айыл чарба иштери, жайыт иштери боюнча дагы биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия тыгыз иш алып барып атабыз. Буюрса биздин ушу элдерибиздин баарына жакшы бир шарт түзүлөт деген үмүтүбүз чоң. 2023 жылы президент Садыр Жапаровдун номер 370 жарлыгы чыккан. Анын негизинде өлкөдө административдик аймактык реформа башталып, Орто Токой, Көкмойнок 1, Көкмойнок 2 калктуу конуштары, Ак өлөң айылдары Балыкчы шаарына кошулган. Мында Балыкчы шаарынын аянты 121 686 гектар жерге кеңейген. Мындан улам шаар статусун алган калктуу конуштардын өнүгүшүнө да көңүл бурула баштаган. Ошо кичи футболдук аянтча ачылышы менен сиздер чын жүрөктөн, жалпы өзүмдүн атымдан, жалпы Балыкчы шаарынын депутаттарынын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз абдан кубанычтабыз. Бул спорт биздин жаш өсүп келе жаткан келечектеги балдарыбыздын ден соолугуна пайдалуу. Андан сырткары бул спорт достукка, ынтымакка чакырат. Ушул кичинекей футболдук аянтчаңыздардан келечекте ушу кыргыз мамлекетибиздин желегин желбиреткен, жалпы кыргыз мамлекетибиздин сборный командасына кошулган жаш балдар өсүп чыгат деп чыгарына биз тилектешпиз. Буга чейин Орто Токой айылы эли бизге карап, жери тоңго карап арсар болуп турдуңуздар эле. Азыр мына Атлердин алкагында шаардын статусун алдыңыздар. Мындан ары дагы бизге кошулган азыр айылдарды өзгөртүүгө, жакшыртууга сиздердин колдооңуздар менен бирге аракетибизди кыла бермекчибиз. Айта кетсек, президент Садыр Жапаровдун 2024-2034 жылдарга карата Кыргызстандагы футболду өнүктүрүү боюнча атайын жарлыгы чыккан. Жарлыктын негизги максаты калктуу футбол менен үзгүлтүксүз машыгууга массалык түрдө тартуу үчүн оптималдуу шарттарды түзүү, футболчулардын чеберчилигин жогорулатуу, кесиптик футболду өнүктүрүү, жаштарды сергек жашоого умтулууга тарбиялоо болуп эсептелет. Ошондой эле калктын ар кайсы катмарына спорт менен машыгуунун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу болуп саналат.